Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Кыргызстанда баңгизат каражаттарынын туруктуу транзит каналы аныкталды. 50 кыргызстандык жаштар Орусиянын Башкортостан мамлекетинде акысыз билим алат. Баткен шаарындагы 375 орундуу жаңы мектеп октябрь айына пайдаланууга берилет. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Кыргызстанда баңгизат каражаттарынын туруктуу транзит каналы аныкталды. Бишкек шаарында ири өлчөмдө баңгизат сатып жаткан Ирандын жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кеңири маалымат беришти. Маалыматка ылайык, министрликтин баңгизатты мыйзамсыз жеткирүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Иранда өндүрүлгөн ири өлчөмдө баңгизат каражаттардын туруктуу транзит каналын тапканга жана бөгөт коюуга багытталган атайын операциясын ийгиликтүү өткөрүштү. Баңгизат каражаттарды жеткирүү маршруту Ирандан Афганистанга, андан ары Тажикстан аркылуу Кыргызстанга жеткирилип турган. Ушул жылы 8 августта атайын тергөө иш-чараларды өткөрүү учурунда өзгөчө ири өлчөмдө баңгизат алынган. Алынган баңгизаттын жалпы салмагы 10 килограммды түзгөн. Алынган каражаттын чорный рыноктогу 1 граммдын баасы 4500 сомду түзөт. Алынган жалпы баңгизат каражаттын суммасы 45 миллион сомду. Ал эми Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча 500 000 доллардан ашуун. Бул факт боюнча Ирандын Урмия шаарынын тургуну кармалган. Азыркы учурда тергөө ыкчам иш-чаралары өткөрүлүп жатат деп айтылат маалыматта. 50 кыргызстандык жаштар Орусиянын Башкортостан мамлекетинде акысыз билим алат. Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Уланбек Мамбетакунов Башкортостан Республикасына окууга жөнөп жаткан студенттер менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Өлкө аймагынан 50 студент Акмола атындагы Башкир мамлекеттик педагогикалык университетине окууга өткөн деп айтылат маалыматта. Алар педагогика жана психология жаатында билим алышат. Аталган окуу жай студенттерге акысыз билим берип, ай сайын стипендия төлөп берет. Уланбек Мамбетакунов билимдүү жаштар мамлекеттин келечеги экенин, сапаттуу коом жана өлкөнү күчтүү кыла алаарын белгилеп, студенттердин алдыдагы окууларына ийгилик каалады. Баткен шаарындагы 375 орундуу жаңы мектеп октябрь айына пайдаланууга берилет. Кызылдөң кварталынын Бакаята участкасындагы сел арага курулуп жаткан 15 метр аралыктагы көпүрөнүн курулуш иши 80% аткарылды. Курулуштун жалпы сметалык баасы 10 миллион сомду түзөт. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жаан-чачын көп болуп, сел өтүүчү сайга жакын жайгашкан турак үйлөргө кооптуу абал жаралган. Сай жээгин бекемдеген габион торчолорун агызып кетүү кооптуулугу да пайда болгон. Бакаята участкасына курулуп жаткан көпүрө пайдаланууга берилсе, 300 кожолуктун ички чарбалык иштерин жүргүзүүгө шарт түзүлөт. Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов курулуш иштеринен кабар алып, жумуш убагында сапаттуу аткарылышын курулушчулардан талап кылды. Шаар мэри бул күнү Кызылдөң кварталындагы 375 орундуу жаңы мектептин курулушу менен да кабар алды. Быйылкы жаңы окуу жылында октябрь айына карата мектептин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө деп белгиленет мэриянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.